Кадырлуу теле көрүүчүлөр, ЛТР телеканалында түз эфирде күн маек берүүсү көрсөтүүсүн улантат. Аны мен Бакберди Баязбеков алып барам. Жайдын аптаптуу күндөрүндө өлкөнүн аймактарында сууга түшүүнүн мезгили жүрүп жаткан учур. Ысык көлдө дагы туристик сезону күчөп, эс алуучулардын саны көп. Андан тышкары чет элден келген жарандардын дагы көлдө эс алуусунун көп экендиги, санын арбын экендиги байкалууда. Мындан тышкары өлкөнүн аймагында дагы көлмөлөрдө, агын сууларда эс алуучулардын саны көп. Биз бүгүнкү эфирде дал ушул сууга түшүүдө эмнеге маани бериш керек жана кырсыктын кантип алдын алсак болот, ушунун айланасында сөз кылабыз. Студиябыздын коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу башкармалыгынын күжүрмөн даярдоо бөлүмүнүн башчысы Замирбек Нарчаев мырза, ÖKMдин Бишкек шаар боюнча башкармалыгынын куткаруу кызматынын куткаруучусу Санжар Абдижамат уулу бизде конокто. Саламатсыздарбы? Студияга кош келипсиздер. Замирбек мырза, алгачкы сурооду ушул сизге бергим келип турат. Мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 айга тараткан маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда ушул сууга чөгүп каза тапкан жарандардын саны 38ге жеткен. Бул бүгүнкү күндө канчага көбөйдү? Анан эмне себептен ушул кырсыктардын саны көбөйүп жатат? Бүгүнкү күндө карата жыл башынан бери тилекке каршы 57 жаран сууга чөгүп каза болуп атат. Анын ичинен бул кечиресиз, бул кайсы айга алынган маалымат? Бүгүнкү күнгө карата. Ушул акыркы маалымат. Акыркы ушул 29-жылга карата тилекке каршы 57 жаран болду. Жайкы сезонго 45 адам жаран каза болуп атат сууга чөгүп. Анын ичинен 10 жаш бала, 12 жаштагылар, анан 6 өспүрүм, 27 чоң кишилер каза болуп атат. Тилекке каршы эң көп учурлар бул Чүй областында 13 адам, Ош областында 15 адам, Ысык-Көл областында 7 адам. Бул региондор менен салыштырмалуу болгондо. Замирбек мырза, ушул кырсыктын саны эмне себептен көбөйүп атат деп айтсак болот? Эң себеби биздин жарандарыбыз биз берип жаткан эскертүүлөрдү эске албагандыктан, өз коопсуздугуна шалакылык кылганынан, андан сырткары мына акыркы статистикасы менен бул көбүнчөсү чоң турук жана жаш эмес, 25 жаштан 35 жашка чейинки биздин жарандарыбыз каза болуп атат. Өздөрүнүн спирттик ичимдик ичип алып, тыюу салынган сууларга, көрмөлөргө түшүп, өз коопсуздугун кайдыгер караган жарандар көбүнчөсү каза болуп атат. Демек, ошол каза тапкандардын жарандардын көбү мас абалында деп айтсак болобу? Жок, мас абалында эмес, бул жерден өзүнүн шалакылыктан, может кырсыктан өзүнүн коопсуздугун карабаган негизинен болуп атат да. Ушундай кырсыктардын катталышына өлкөдө эми көлмөлөр, баягы агын суулар көп да. Жарандар ушундай аптаптуу күндүн ысык мезгилинде сөзсүз түрдө сууга түшүп сергигиси келет. Бирок ушундай кырсыктардын катталып атканы абдан кейиштүү, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинде бир жоопкерчилик барбы ушундай 50ден ашык адам каза табып аткан учурда? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул 2025-жылга карата жаран коргонуу планын негизинде жылдын башынан бери бул алдын алуу иш-чаралары өз уулунда жүрүп келет. Буга өзүнүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011-жылдагы 466 токтомунун негизинде суу объектилеринин адам өмүрүн коргонуу эрежелеринин негизинде баары тең иш-чаралар жүргүзүлөт. Тилекке каршы жылдын башынан бери ушу окуу мекемелеринде жана мамлекеттик органдарында алдын алуу иш-чаралар жүргүзүлөт. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлиги менен, Ички иштер министрлиги менен ошо атайын жылдын башында ошо биздин региондордо атайын комиссиялар түзүлөт. Суу объектилеринин коопсуздугун сактоо боюнча алдын алуу иш-чараларын бекитүү боюнча. Ошо жылдын башынан бери жай мезгили келгенде алдын алуу иш-чаралары, ошо коопсуздук иш-чараларды жеткирүү боюнча күчөтөбүз. Жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча. Ушул каза тапкан жарандар былтыркы же мурдагы жылкы статистикалык маалыматка салыштырганда бул канчалык? Бул көбүрөөкпү же азыракпы? Мурдагы жылдардыкы кандай?
Салыштырмалуу былтыркы жылы эле ушул мезгил менен салыштырмасак, былтыр 54 жаран каза болгон ушул мезгилде. Азыр быйылкы жыл болсо 57 болду, 5%га эле көбөйүп атат. Жайкы мезгил болсо, былтыр жайкы мезгилинде 37 адам ушул мезгилде каза болсо, азыркы учурда 45 адам каза болуп атат, бирок 19%га көбөйүп болуп атат жайкы сезондо. Эгер аймактардан алып карай турган болсок, бул кырсык катталган көбүрөөк кайсыл аймактар, кайсыл облустар деп? Эң көп кырсык катталып аткан бул Чүй облусу менен Ош облусуна катталып атат. Чүй облусунда карьерлер көп, сууга түшүүгө тыюу салынган или жабдылдалаган объектилер көп. Суу объектилери тыюу салынса дагы жарандар түшүп, балык улогондо түшүп кетет. Анан тоого эс алып барганда агын сууда ошо ата-энелер коопсуз эрежелерин или өзүнүн балдарын кароосуз калтыруудан удан ошо кырсыктар кабыл алып атат тилекке каршы. Эгер каза тапкан, ушул кырсыктын кесепетинен каза тапкан жарандарды карай турган болсок, анда алардын категория менен бөлүп карасак, кайсыл курактагы жарандар көбүрөөк экени байкалууда? Азыркы жогоруда айтып кеткендей, чоң кишилер, бул эркектер, аялдар 20 жаштан 35 жашка чейинки көбүнчөсү. Азыр жайкы мезгилде азыркыга чейин 27 адам каза болуп атат. Жаш курактары 20 жаштан 35 жашка чейинки. Деги эле ушул өлкө боюнча канча көлмөлөр бар, канчасына түшсө болот, канчасына түшсө болбойт? Ушул тууралуу маалыматтар барбы сиздерде? Бар, өлкө боюнча 814 объект бар. 814 баары тең ошо куткаруу постору менен жабдылган деп айта албайм. Көбүнчөсүндө ошо куткаруу постору жок. Өзүнүн менчигине карабастан бардык эс алуучу жайлар ошо жогоруда айтылган 466 токтом негизинде суу коопсуздугун камсыздоо боюнча эрежелери боюнча ошол жерде бардык эс алуу жайларда сууга түшүү объектилеринде кандай талаптар боюнча баары тең камтыйт ошол жерде. Куткаруу шаймандары кайсы жерде туруш керек, эскертүү баракчалары, эскертүү такталары кайсы жерде туруш керек, ошо токтомдо баары тең көрсөтүлгөн. Сууга түшүүнүн эрежелерди, биринчи жардам көрсөтүү боюнча бардык эрежелер ошол жерде маалымат тактачысына илинип туруш керек. Андан сырткары куткаруу шаймандар көз алдында, мисалы жарандар көргөн куткаруу тегерек деп коет, круг Нестерова деп коет, ошо сууга чөккөндө ыргыт деген белги деген ошолор баардык шаймандар баардык жарандарга жетиштүү болуш керек, ошо жеткиликтүү болуш керек. Мына биз азыр социалдык тармактардан видеолорду көрүп калып атабыз. Жаш балдар көбүнчө баягы агын сууга секирип түшүп аткандарын көрүп атабыз. Анан ошол жаш балдарга бир мындай өзгөчө кырдаалдар министрлиги мектептин деңгээлинде түшүндүрүү, тарбия сааттарын жүргүзөбү ушул сууга түшүү боюнча эрежелер, коопсуздук эрежелери боюнча? Бул билим берүү министрлиги менен биргеликте өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачык сааттар өткөрөбүз. Ошо жай каникулга чыгарда май айларында өткөрүлөт. Ошо суу эрежелерин сактоо боюнча жай мезгилинде сууда өзүн кандай алып жүрүү, кайсы ушундай жагдайга кайрылганда кайсы куткаруу кызматтары кантип чакырыш боюнча баардык тең түшүндүрүү ачык сааттардын негизинде жүргүзөбүз. Ушул тыюу салынган көлмөлөргө белгилер орнотулат, алдын ала эскертүүлөр берилет. Ушундай белгилер жетиштүүбү өлкө боюнча? Бул тапшырма өзгөчө кырдаалдардын министрлигине тиешелүү эмес. Бул региондогу өз алдынча жергиликтүү бийликтердин биргеликте жүргүзүлөт. Бул ошол жерде өзүнүн комиссия түзүлүп, сууга түшүү жерге тыюу салуу боюнча жана түшүүгө болбойт деген баардык тактачалар илинет. Демек, андай корутундуну ÖKM чыгарбайт, сиздер бул үчүн жоопкерчилик албайсыздар, Жок, бул өзгөчө кырдаалдардын министрлигинин компетенциясына кирбейт, бирок тыгыз жергиликтүү бийликтер менен жана тиешелүү министрлик менен бул багытта иш алып барабыз өзүбүз. Мисалы баягы
кээ бир сууларды айтышат да, үстүнөн билинбейт, бирок агымы астында күчтүү деп ушундай нерселерди, ушундай жайларды же болбосо баягы көлмөлөрдү айтышат, үстүнөн билинбейт, бирок түбү терең деп ушундай жайларды кимдер аныктайт анан? Атайын өзүнүн куткаруучулар или суучулдар, өзүнүн сертификаты бар суучулдар өздөрү изилдеп, өздөрү акт түзүшөт. Ошонун негизинде суунун акваториясынын астында, пляждардын астында жарандарга түшүү боюнча кооптуубу же коопсузбу, ошол боюнча акт түзүп, тиешелүү корутуусун берет. Биз ушул Бишкектин четинде азыр күн ысыган мезгилге байланыштуу көлмөлөрдө дагы жарандар сууга түшүп эс алууда. Ошол боюнча чакан кичине ролик даярдадык элек, ошого көңүлүңүздөрдү буруп андан ары талкуулансак. Бишкек шаарындагы Комсомол көлү 6 июлда сезонун ачкан. Учурда бул жерде сууга түшүүчүлөрдүн көп экенин көрүүгө болот. Ал эми алардын коопсуздугун караган куткаруучулар жетишсиз. Элдердин поток көп болуп атат. Ошого карата бизге куткаруучулар, тез жардам машинасы, анан патрулдук кызматтар керек болуп атат. Сууга түшкөндү билгени бар экен, билбегени бар экен. Мунун ичинде адам чөгүп аткан мезгилдери болуп атат. Күндө бир 3-4 адамды куткарып атабыз. Аба ырайынын ысышы менен Бишкек шаарында жайгашкан Комсомол көлүнө күндө келип жүздөгөн жарандар сууга түшөт. Ал эми бул жерде техникалык эрежелер толук сакталбаганы көрүнүп турат. Бардык куткаруучуларга мына ушул жалгыз кайык гана кызмат кылат экен. Ал эми кайыктын дагы абалы эрежелерге туура жооп бербейт. Бул жакта азыр экөөбүз эле, эки эле адам, спасатель, куткаруучу азыр бизге жетишпейт. Чынын айтканда, кайыгыбыз болсо бир аз мындай айтканда оор абалда. Бул менен сүзө аласыздарбы? Бул менен сүзө алабыз эми. Бирок муну менен жетишибиз, балким жетишпей калышыбыз мүмкүн да. Бул аябай бир оор абалда кайык, бирок ошого карабай жетишкенге аракет кылып атабыз. Көңүл бөлгөнсүзгө ыраазычылык билдиребиз. Мына бизде азыр ошо өзүңүздөр күбө болгондой, бул Бишкектин четиндеги Комсомол көлү. Бул жерде биз өз көзүбүз менен барып күбө болдук. Анан эч кандай коопсуздук эрежелери сакталбаганлыгы, анан куткаруучу ал жерде талапка ылайык бир 6 куткаруучу болуш керек экен, бирок тилекке каршы ал жерде бир 2 куткаруучу кайыгын болсо көрдүңүздөр. Мындай учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги кандай чараларды көрөт? Жогоруда айткан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011-жылдын 10 августунда 466 токтом негизинде чаралар көрүлөт. Бул менчигине карабастан кайсы мекеме болобу, кайсы суу объектинин өзүнүн тийиштүү жетекчилиги ошо куткаруу посту боюнча, жабдуу боюнча өздөрү жооптолот. Ошо тилекке каршы ошолорду аткарбаса, биз жана тиешелүү акт түзүп, Кыргыз Республикасынын мыйзам негизинде чара көрүүгө биздин укугубуз бар. Ошол чараңыздар кандай? Мисалы ошол ал жерде эрежелер сакталбагандыктан, куткаруучулар жетишпегендиктен мындай көлмөнү иштетүүгө тыюу салып эле жабып, токтотуп койгонго сиздерде укук барбы? Жок, бул биздин жабуу боюнча биздин өзгөчө кырдаалдар министринин компетенциясына кирбейт. Өзүнүн надзорный функциясы бар, мамлекеттик орган бар. Ошолор өздөрүнүн тиешелүү штрафтары бар. Ошо коопсуз эрежелерин сактабоо үчүн адамдын өмүрүн келген кырсыктары келтирген ошондой шалакы келтирген суу объектилери болсо, тиешелүү ошо мамлекеттик орган тарабынан өзүнүн айыптарын салат. Санжар мырза, кийинки суроону сизге бергим келип атат. Мынакей шаардын четинде акыбалды көрдүңүз. Азыр бул көлмө бир эле Комсомол көлүндөгү окуя. Андан сырткары бишкектиктер көбүрөөк барып эс алган бул Кеспеш көлү, ал жака барып анан аларча суу сактагычына барып түшүшөт. Ал жактагы акыбал кандай? Куткаруучулар жетиштүүбү? Аякта эле бул Комсомольскийдей. Анткени бул көлмөлөрдүн баары тең частный заведение болуп кеткен. Мисалы, бир киши алып арендатор болуп иштетип, ошо арендаторлор кишилердин иштегенге жумушка алат да. Анан жумушка алынгандан кийин биздин атайын окутуу,
окуусу бар Чолпон Атада. Куткаруучу деген сертификат алып чыгышат, 15 күндө окушат. Анан келип кана иштегенге укугу бар. Азыр мындай коркунучтуу болгондуктан көп киши иштегенге келбейт. Коркушат. Себеби ответственность көп окуат. Мүмкүнчүлүк мисалы чөгүп бараткан адам мисалы баары даяр эмес да, алдын ала мисалы куткаруучу биз алдын ала окуп даярданабыз да, кишини кандай куткарабыз, кандай кылабыз, ошонун баарын тияктан окутуп даярдап келгенде дагы кичине коркушат. Өзүнө уверенность жок болуп калат да. Анан көп иштегенден коркушат куткаруучу болуп. Куткаруучулар негизи канча убакыттын ичинде окутулат, кандай даярдалат? Куткаруучулар мисалы спасатель болуп көлмөлөргө иштеш үчүн 10 күндөн 20 күнгө чейин окутулат. Экзамен тапшырышат. Экзаменден өтсө, ошондо гана сертификатын ала алышат. Экзамен өтпөй калса дагы окушат, 5 күн, 10 күн окушат. Мисалы, ушундай көрүнүштөрдү токтотуу үчүн сиздер кандай чараларды көрөсүздөр? Бул деген баягы адам өмүрү тамаша эмес да. Биз өзүбүз шалакылык мамиленин айынан дагы алдыда канча киши кырсыкка учурашы мүмкүн? Бул боюнча бул эме көлмөлөр определенный сууга чөө турган эмелер бар да, тосмолор, андан ашпагыла. Мисалы спасательдер эртемен ошо чөө аткан кишилерге айтат, ашпагыла, өтпөгүлө деп. Биздин кыргыз элим просто ошону түшүнбөйт, өтүп кетет да. Ар жака терең болот да, мисалы 5 Комсомольское озеро 7-8 метр. 5 ГЭС болсо 10 метрге чейин. Ошо частный алган кишилер определенный жана булктар коет, ошондон өтпөгүлө деп. Биздикилер болсо аны укпайт. Андай тилекке каршы биз Комсомол көлүнөн андай бир тоскоолдук жаратуучу эч кандай бир тоскоолдук жаратуучу бээр таис деле эмес да, бээр 5 метрге чейин эле бул байкаган жокпуз да. Астын баары тазаланган, бул кум астын баары. Бияк тереңдиги 5 метр. Алардын мисалы баягы кайгы тешик болуп, эч кандай бир куткаруучулардын кандай айтсак, экипировкасы бир толук эмес болуп атканына сиздер кандай экипировканы ооба биздин мисалы ал Бишкек шаар боюнча мэриясына карайт, анан район боюнча Свердловский районго карайт да. Биздин старший офицерлер барып, ошону күнүгө азыр деле күнүгө барып, эртемен инструктаж өтүп, бүт баарын түшүндүрүп, ошол жерде кечке чейин нөмөттө туруп атышат. Кароолдо да азыр. Мисалы, сиздерден азыр ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгы боюнча, ушул көлмөлөр боюнча канча кызматкер жумуш алып барат? Ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча, ар бир райондун өзүнүн эмеси бар, определенный старший офицерлерди окот. Ошо каждый офицер барып өзүнүн район, мисалы Свердловский район, 5 ГЭС тоже Свердловский карап калат, экөө тең мисалы. Определенный биздин кызматкерлер барып, ошол жерден нөмөт өткөрүшүп, көзөмөлдөп, инструктаж берип турушат. Куткаруучуларга дагы, ошо түшүп аткан элдерге дагы. Мисалы, көбү азыр эс алган барганда ичимдиктер менен барат, спирт ичимдиктер менен, анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атсаң, сен кимсиң деген коет. Түшөшөт да, укпайт да. Демек, жарандардын өздөрүнүн дагы бир көңүл коштук мамилеси бар. Ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атсаң, сен түшүндүк деп коюп, биз басып кеткенден кийин кайра эле сууга түшүп, ошо өз кылган билгендерин кыла беришет да. Биз жогоруда белгилеп өтпөдүкпү, Бишкек шаарынын четиндеги көлмөлөрдөчү, анан шаарды аралап өткөн чоң чүй каналы бар. Ал жакта дагы баягы жаш балдар, мектеп окуучулары көбүрөөк түшкөнүн байкайбыз. Мындан тышкары Аларча дарыясында, Аламөдүн суусунда дагы балдар түшүп эс алышат. Аларга кандай эскертүүлөрдү бересиздер? Бишкек чүй каналында мисалы жылдын башында сууга түшүүнүн айын мисалы башталарында чоң чүй каналына биз чыгып, ар бир определенный участоктор менен бөлүнүп, Бишкек шаар боюнча куткаруучулар бөлүнүп, сууга түшпөөнүн эрежелерин үйрөтөбүз. Мисалы, сууга түшпөгүлө, аерде деген определенный эме сууга түшпөйт деген табличкалар бар. Тыюу салуу эрежелери толук жетиштүүбү азыр ушул чүй каналына бар. Тегеречетине бар. Бардык жеринде. Ар бир чоң көчөлөрдөн өткөндөн кийин бар. Турушат. Санжар мырза, айтсаңыз, ушул кырсык катталды дейли, Кудай сактасын, бирок ошондой маалда эми куткаруучунун биринчи аракети эмне болуш керек, эмнелерди билиш керек? Биринчи аракети бул сууга түшкөнүн билиш керек, өзүн жоготпош керек, физически, моральный жактан даяр болуш керек. Чөгүп кеткен адамды чыгарып атканда, чөгүп аткан адам паника калтырат да, эч качан алдынан барбаш керек. Артынан баш керек.
Анткени паника калтырган адам сен куткарам деп барып, паника калтырып сени чөктүрүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан артынан барып чыгарганга аракет кылыш керек. Куткаруу адисиндеги кызматкерлер жетиштүүбү азыр? Ооба, бизде жетиштүү, баары жетиштүү. Бул канча убакытта дайындалат, анан ÖKMдин өзүнүн ичинде атайын окутулат, менин Бизде билишимче. окутулат, ооба, бизде Беловодскийде атайын жыл сайын барып, 15 күндөн окуп, повышение квалификация кылып турабыз. Куткаруучулар ар бир өзүнүн эмелери бар, стадиялары. Улук куткаруучу болуп бөлүнөбүз. Суучулар болуп бөлүнөбүз. Мынакей азыр көлдө туристтик сезонда уланып жаткан мезгил, жарандар, эс алуучулар, чет элден келген жарандар дагы көп. Анан айрым пансионаттарда баягы куткаруучулардын жетишсиздиги дагы негизги көйгөйдө. Биз ушундай учурда ÖKMдин талаптары барбы пансионаттарга мисалы? Ооба, бардык суу объектилеринин жана жетекчиликтер ээлерине баары тең өзүнүн куткаруу постторун жайгаштырыш керек. Андан сырткары медициналык түйүндөрү болуш керек. Өзүнүн куткаруучулар болуш керек, куткаруу шаймандары болуш керек. Ошо 466 токтомдун негизинде бардык эрежелерди сактоо боюнча куткаруу постторунда, пляждарда эмне шаймандар болуш керек, канча мисалы үчүн жаш балдардын лагерлерин карап көрөлү. Жаш балдардын лагерлеринде канча адамда бир түшүүгө сууга болот, бардык эрежелери баары тең көрсөтүлгөн. Ошо Ысык көл областынын өкүлчүлүктөрү менен жана Ысык көл районунун администрациясы менен менен биз иш алып барабыз бул багытында. Ушту эс алуу жайларында ээлерине бардык биздин суучулар даярдоо борборунда атайын окууларды өтүп кетсин деп баары тең эскертүү баракчаларын беребиз. Пансионаттар бул жеке менчик болгондуктан алар куткаруучуну өздөрү коюп, аларга айлык акысын берип камсыздоого милдеттүү, Милдет. Анан эгер андай шартты аткарбай жаткан чакта сиздер кандай иш аракеттерди көрөсүздөр? Эскертүү баары тең, если ошол пансионат болобу, эс алуу жай болобу, менчигине карабастан өздөрүнүн куткаруучулардын айлык майынасын төлөп, атайын окуудан өткөрүү боюнча алар өздөрүнүн милдеттүү. Бул жана жогоруда айткан токтомдо көрсөтүлгөн. Андан сырткары өзүнүн мамлекеттик орган бар, надзорный орган. Ошо шалакылык айынан адам өмүрүн алынган учурлар пайда болсо, ошолордун негизи мамлекеттик орган тарабынан өзүнүн чараларын көрүлөт. Айтсаңыздар, ушул кандай пляждарга сууга түшүүгө болбойт? Пляждарга, суу объектилеринде өздөрүнүн ошо изилденбеген, куткаруу посттору жок, эскертүү баракчалары барып туруп, ошол сууга тыюу салынат деген жерге барып түшүүгө тыюу салынат. Андан сырткары жеке карьер, катуу агын суу жайларда сууга түшүүгө тыюу салынат негизинен. Мисалы, кечээ эле ушул ÖKM жаңылыктарга маалымдоо таратты. Ысык көлдө ушул туристтик сезон маалында жанагы кайыкка отуруп кечкисин шамалдын толкуну менен алыска кетип калган жарандар жөнүндө. Ушундай сыяктуу эле баягы скутерлердин адамдарды, эс алуучуларды кагып кеткен учурлары болот. Ушундай шартта өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин дагы мындай иш аракеттерди көрөбү? Бул суу багытында транспортларды көзөмөлдөө бул транспорт министрлигине милдеттенилген Кыргыз Республикасында өзүнүн сууда жүрүү эрежелери боюнча. Бирок ошо эс алуучу жайларда, пансионаттарда атайын ушундай моторлуу кайыктар жүрүү белгиленген тосмо болуш керек. Ошо жарандар ошо кооптуу жакка өтүп кетпеш үчүн. Бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Кыска жооп берсеңиздер, кандай жарандарга сууга түшүү сунушталбайт? Кимдерге? Бардык жарандарга кайрылабыз. Сууга уруксаты берилбеген жана жабдылбаган суу объектилерин суу тыюу салынат. Мас абалына сууга түшүүгө, көпүрдөн же жардан сууга секирүүгө
Андан сырткары сууда жүрүү эрежелерин ар дайым сактап жүрүш керек жарандарыбыз. Ушу ар бир минут, ар бир секунд адам өмүрү кымбат. Ошо кайгылышууга калып калышы мүмкүн. Рахмат. Бизге берилген убакыт соңуна чыгып калды. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт ушуну менен аяктады. Биз бүгүнкү эфирде сууга түшүүдөгү коопсуздук эрежелерин жана кырсыктын алдын алуу боюнча талкуу кылдык. Бизде конокто Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык башкаруу, көчүрмөнү даярдоо бөлүмүнүн башчысы Замирбек Нарчаев жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын куткаруу кызматынын куткаруучусу Санжар Абдижамат уулу болду. Эфирди мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Сиздер YouTube'тагы каналдан, ошондой эле ЛТР телеканалынын Facebook'тагы баракчасынан көрсөңүздөр болот. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.